Саламатсыздарбы. Бүгүн сиздерге инсталляция жөнүндө сүйлөп берем, айтып берем. Инсталляцияларыбыз эми бул инсталляция дегенде көбүрөөк элдер дизайн жактан болгон үчүн инсталляцияны көбүрөөк колдонушат. Инсталляциялардын өзгөчөлүгү астылары тийбейт. Астыга тийип турбайт, навесной болот, анан астыларын тазалаш оңоюраак болот, анан иштештери жакшыраак болот. Инсталляциялардын обычный механизм менен иштей турганы бар, пневматический режимде иштей турганы бар. Обычный механизмде иштей турган унитаздарыбыз только механизм ичинен слив менен өзү слив менен эле слив кылат, а пневматический дегендерибиз булар воздух менен айдайт сууну. Анан суу айдаганда напору күчтүүрөөк кетет буда. Бекитүү ыкмасына ылайык унитаздар дуалга бекитилүүчү жана полго жайгашуучу болуп бөлүнөт. Полго жайгашуучу инсталляцияны орнотуу оңой жана мындай курулма чоң бөлмөлөрдө жакшы көрүнөт. Ал эми дуалга илинип турган инсталляциялар көп мейкиндикти үнөмдөйт жана мейкиндиги чектелген бөлмөлөр үчүн жакшы чечим саналат. Мындай даараткана орнотуу үчүн алгач жасалма дуал жасоо зарыл. Аталган дуалдын ичине ажаткананы кармап турган түзүлүш жайгашат. Бул курулма жабдык менен кошо 400 кг жүккө туруштук бере алат. Ал эми кээ бирлери андан да көп салмакты көтөрө алат. Анан бунун дагы өзгөчөлүктөрү, берки обычный унитаздарга караганда өзгөчөлүктөрү, бул навесной болот. Тазалыкка ыңгайлуу болгон элдердин тазалыкты сүйгөндөр астарын дагы тазалап, жууп, таптаза сакташы мүмкүн. Материалында айырма болот, материалында айырмаланат. Бул материалны кандай десеңиз, обычныйларда керамикаларынын үстүндөгү обычный керамика болсо, сууду өзүнө эмет, кирлер отуруп калса ошону өзүнө эмип алат, анан саргайып ошо бүт немелер, мусорлар, ошол жармашып калган нагарлар бардыгы кала берет. Бунун өзгөчөлүгү фарфор 100%. Фарфорлор кирлерди, сууларды өзүнө кармабай чүрү берет. Кир болуп калган, нагар болуп калган болсо эле арсаңыз оңой эле чыгып кетет. Анан бунун орундуктарынын өзгөчөлүгү ушу түшүп атканда өзү микролифти менен орундуктардын бардык сиденьялардын бардыгы микролифт менен иштейт. Обычный немелер унитаздардыкы андай болбойт, алардыкы шалаңдагып эле жабылып кете берет. Ошол өзгөчөлүктөрү бар. Инсталляция жабдыктары суу кампасынын өзгөчөлүктөрү боюнча да бир канча түрлөргө ажырайт. Алар унитаз жана суу кампасы чогуу жайгашкан, өз-өзүнчө жайгашкан. Унитаз моноблок, суу кампасы дуалга жашырылган жана түздөн түз суу түтүгүнө уланган болуп ажыратылат. Учурда санитардык бөлмөнү заманбап түрдө оңдоп түзөөгө колдонулуп жаткан эң популярдуу ыкма бул суу кампасы дуалга орношкон жана суу түтүкчөсүнө түз уланган ыкмасы. Мында эки учурда тең ажаткана жабдыктары бөлмөдө көп орун элебей компактуу жайгашат.